öldürünün çıkarını verip tüm gözünü ciberip oşolda karasa çetinleri tolmaman. Kanka joluk Manas teatrdan buyursa talantlar çıkarttığı dayımın aldığa çıkıp ergügüm. Bunday sağmalık başında ajodan bolgon demilge. Айкөл Манас атабыздын ардактуу урпактары бүгүнкү иш-чарага келген урматтуу мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданияттын жана искусствонун кадырлуу өкүлдөрү, ондогон кылымдарды карыткан кыргыз элинин эл катары жоголуп кетпей өнүгүп өсүп келе жаткандыгынын эки негизги жөлөгү бар. Бири ата баба мурасы эне тилибиз болсо, экинчиси ошол эле эне тилибизде жаралып, көкүрөккө уюп, аң сезимибиз менен акыл эсибизге сиңген улуу Манас эпосубуз. Байыркы кыргыз элинин тарыхында элдик ооз эки чыгармалар ооздон оозго өтүп, куймагылак, тубаса элдик таланттарыбыз аркылуу журтубуздун нарк насили, каада салты, үрп адаты, дили сакталып, урпактан урпакка уланып келе жатат. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Өз мезгилинде Балык Ооз, Келдибек, Музооке, Тыныбай, Сагынбай, Саякбай өңдүү манасчыларыбыз жетеси түгөл Манасты 7 жыл айтса түгөнгүс кылып, муундан муунга өткөрүп келишкен. Өнөр алды кызыл тил деп, Ырамандын ырчы уулунан тартып, Калыгул, Арыстанбек, Жеңи жок, Токтогул, Эшмамбет, Барпы, Калык аталардай, Актаңдай төкмөлөрүбүз акындык өнөрдүн күчү, комуздун кылы менен руханий байлыктарды сактап калууга түздөн түз таасирин тийгизген залкарлар болгон. Кыргыз элинин таалайына жаралган мамлекеттиктөөчүлөрүбүздүн тагдырын да эне тилибиз менен манастастаныбыз жана башка улуттук дөөлөттөрүбүз чырмалыштырып бириктирген. Тилибизди, эпосубузду жаман сөздөн, жаман көздөн сактап, коргоп, ар тараптан изилдеп, китеп кылып чыгарып, мына бизге урпактарга жеткиргиле деп, кара башын баталгага койгон дал ошол Эшеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Болот Юнусалиев жана Түгөлбай Сыдыкбеков сындуу аталарыбыз болгон. Бул асыл инсандардын бизге калтырган мурасы, бизге жөн эле руханий байлык эмес, урпактарга калтыра турган баа жеткис таберик экенин эгерим эсибизден чыгарбашыбыз керек. Дал ушундай парыз көкүрөгүбүзгө орноп, кандай кылганда бири-бирине байланыштуу, ажырагыс эки мурасты кийинки урпактарыбызга калтырабыз деген маселе жаралып, бүгүн биз сөз кыла турган Манас театрын түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Мындан туура 3 жыл мурда Манас театрын ачуу боюнча токтом кабыл алып, андан көп өтпөй атайын жарлык менен ага улуттук макам ыйгарып, 7 миллион кыргыз журтчулугуна аты белгилүү манасчылардын, дастанчылардын, кыргыз казакка гана таандык болгон айтыш өнөрүн аздектеп багып жүргөн уул кыздарыбыздын башын бириктирдик эле. Кудайга шүгүр, аз гана убакыт өтсө дагы аталган театрдын өнөрпоздору камчы салдырбай иштеп, бир нече республикалык, эл аралык деңгээлдеги айтыш, кароо сынак, фестиваль, концерттерди өткөрүү менен жамы журтка таанылып чыга алышты. Ошондой эле бул жаш театр креативдүү долбоорлору менен Түрксой, Түрк академиясы, Түрк маданияты жана мурасы фонду, Маданий шериктештик фонду, Интерньюз сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташа баштаганы бизди кубандырбай койбойт. Мындай демилгелүү жаштарыбыздын иш аракеттерин ар тараптан колдоо максатында Манас театрына жаңы имарат салып берүүнү ниет кылган элек. Бүгүн ошол ниетибиз ишке ашып,
1 жыл мурда башталган курулуш аяктап, Манас театры жаңы имараттуу болуп отурат. Улуу өнөрдү алып жүргөндөрдүн өнөрканасына ак жол каалаймын. Түбөлүгү түз болуп, мүлдө кыргыз журтчулугуна ак кызмат кылгандардын ордосуна айлансын. Мына ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды улут сыймыгы болгон Манас эпосубузду, аны менен бирге эне тилибизди, төкмөлүк өнөрүбүздү кеңири жайылтууга зор салымын кошуп келаткан Манас улуттук театрынын имараты болушу менен чын дилимден куттуктаймын. Саламатсыздарбы, мен Эл Үмүтов фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери 3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 000 сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 580 000 сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп, ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Урматтуу кыргызстандыктар, ата-бабалардан калган мурастарга аяр мамиле кылуу, улуу муундардын жолун улантуучулукту, улуттук жана тарыхый каада салттарды жайылтуу Кыргызстан элдеринин руханий кайра жаралышына, андан ары маданий өнүгүшүнө багытталган шарттарды түзүү мамлекеттик саясатынын негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Бүтүндөй бир улуттун ким экендигин таанытып, аны кийинки мезгилдерге чейин эсинен чыгарбай турган эбегейсиз зор энчибизге өтө астейдил мамиле жасоо ар бир кыргыздын жаранынын милдети жана парзы деп түшүнүшүбүз керек. Андыктан кыргыз элинин туу туткан руханий азыгы, идеологиялык жол көрсөткүчү болгон улуу Манас дастаныбыз баш болгон руханий мурастарыбызды жайылтууга бар күч аракетибизди жумшайбыз. Бул өңүттөн алып караганда Манас улуттук театрынын коомдогу орду чоң. Республикабыздын 7 дубанындагы манасчы, дастанчы, төкмө акындардын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө мамлекеттин камкордугунда. Заманыбыздын залкарлары Назаркул Сейдирахманов, Жолболду Алыбаев, Табылды Актанов, Замирбек Үсөнбаев, Түгөлбай Казаков, Рахматулла Козукеев өңдүү кайталангыс таланттар театрдын көч башы болуп эмгектенип келатышат. Айтуучулук өнөрдү жаштайынан багып, улуу устаттардан алган сабагын кийинкилерге татыктуу өткөрүп берген, көз өтүп кетсе дагы сөзү, ыры, манасы арабызда жүргөн мүлдө кыргыз казакка таанымал төкмө акын, манасчы, обончу, актер Элмирбек Иманалиевке эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасын ыйгаруу боюнча жарлык чыгаруу чечимине кол койгон. Мындан сырткары рухий дөөлөттөрүбүздү кийинки муунга жайылтууга салым кошуп келаткан уул кыздарыбыздын дагы эмгектери бааланып отурат. Урматтуу Манас театрынын чыгармачыл жамааты, жан дүйнөсү Манаска, айтышка суусаган, жамы журтубузга мыкты чыгармаларды тартуулап, элибиздин руханий дөөлөтүн арттыруу максатында жасап жаткан далалатыңыздар үчүн сиздерге чын ыхласымдан ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздер илгерилеп, чыгармачылык эргүүңөр арта берсин. Кыргыз баласынын канындагы Манас атабыздын айкөлдүгүн, баатырдыгын, берешендиги менен кең пейилдүүлүгүн, адилеттүүлүгүн ойготосуңар деп мен сиздерге бекем ишенемин. Улуу дастандарды, кенже эпосторду жана айтуучулук өнөрдү кийинки муундарга жеткирүү милдетин алган ушул Манас улуттук театрынын жолу ак жолтой жана байсалдуу болсун демекчимин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сыйлуу Азиме. Кыргыз улуттук Манас театрынын директору.
Сумбаев и Чашанис.